Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Биз мынау жерде Бишкекте Курша өрөөнүнүн чыккан уул кыздары топтолуп, сиздерге кайрылуу жасап коелу дедик. Себеби мына канча күндөн бери биздин өрөөнгө тиешелүү болгон Кемпирабад суу сактагычы Өзбек Республикасына өтүп кетет деп бир канча көйгөйлөр жаралып атат. Ошол көйгөйдү алдын ала эскертип, карап, ушу сиздерден сураналы деп биз Бишкектеги ушу Курша өрөөнүндөгү жигиттер, кыздар баардыгыбыз ар бир жамааттын атынан бирден келип сиздерге кайрылуу жасап жатабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүздөргө белгилүү Кемпирабад суу сактагычы Ош областынын Өзгөн жана Кара Суу районуна чектешкен жерде жайланышкан стратегический объект деп атабыз. Эгер ал жер өтүп кеткен болсо Өзбекстанга, анда Өзгөн шаарына бир эле карыш калат. Андан кийин мына Куршаб айыл өкмөтүнө, Кызыл Актай айыл өкмөтүнө, Кароол айыл өкмөтүнө кээ бир айылдары почти что жарымы ошол Өзбекстандын чек арасына өтүп кете турган болуп кооптуу абал жаралган жагдайды биз көрүп атабыз. Ошондуктан сиздерден сураныч, ушул маселени дыккат карап, ойлонуп, шашпай, ушул Кемпирабад жерибизди өзүбүзгө эле калтырып, ушул теманы биротоло жаап коюңуздарды суранабыз элдин атынан. Эми билесиздер, Өзбекстанга жайыт маселеси аябай оор маселе болуп атат. Эртең булар Кемпирабадтаса бүрсүгүнү, Кара Шорону, андан кийин Алай куну, андан кийин Алай жайлоосун сурап бул жерди узарып кете бериши мүмкүн. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич, айрыкча сизге кайрылабыз. Сиз ошол Жалал Абад барпынын кулунусуз, барпыны өстүрүп атасыз. Сиз барпыга кандай күйсөңүз, биз дагы ошо Курша өрөөнүнүн жигиттери Кемпирабадка өзүбүздүн жерибизге ошондой эле деңгээлде күйөбүз. Ошол жерди гүлдөткүбүз келет, оңдогубуз келет, парктарды салгыбыз келет, жолдорду оңдогубуз келет. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич ушу биздин ушу жамааттын айткан сөздөрүн, ойлорубузду туура кабыл алып, ушул биздин оюбузга кошулуп, ошо Кемпирабадты өз ордуна калтырууңузду биз суранабыз. Элдин атынан дагы айтып кетебиз. Рахмат сиздерге.